Ар бир адам коргошундан уулануу булактарын билиши керек. Анткени аларды колдонуудан оолак болуу менен сиз коргошундун кесепеттеринен арыла аласыз. Коргошун бул металлды адамдар миңдеген жылдар бою колдонушат. Өзгөчө курулушта, боеп сырдоочу каражаттарды өндүрүүдө, ошондой эле унаа өнөр жайында коргошун алмаштырылгыс. Бирок бул металлдын пайдасынан зыяны көп экени маалым. Жер жүзүндөгү көптөгөн изилдөөлөр коргошундун уулуу зат экенин аныктады. Бул металл организмге аба, суу, топурак, жада калса боек, идиш аяк, оюнчук, косметика аркылуу кирет. Тиричиликте эски унаа аккумуляторлорун колдонуудан коргошунга уулануу коркунучу жогорулайт. Жөнөкөй балык уулоодо колдонулган майда коргошун ден соолукка олуттуу зыянын тийгизиши ыктымал. Коргошун жалпы организмге зыяндуу, кан өндүрүмү начарлайт, жүрөк кан тамыр ооруларын чакырат жана бойго бүтүүгө көйгөй жаратат. Коргошундун көп өлчөмү аялдардын боюнан түшүп калышына же мөөнөтүнөн эрте төрөшүнө алып келет. Коргошун кошулмалары канцерогендик жана бөйрөктүн, ашказандын, ичеги карындын рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Коргошундун уулуу таасири ар кандай жолдор аркылуу байкалат. Чоңдордо баш оору күчөйт, бат чарчоо, эс тутумдун начарлашы, кыжырдануу, ооз көңдөйүндө металл өңдүү даам пайда болот. Ал эми балдар өзгөчө аялуу. Коргошун баш мээнин жетилишин кечеңдетип, бойдун өсүшүнө, жакшы окууга жана жүрүм-турумга кедергесин тийгизет. Балдардын амал көйлүгүн начарлатып, бат кыжырданып, агрессивдүү болушуна алып келет. Балдардын жетишсиз тамактанышы коргошун коркунучун жогорулатат. Алсак кальцийдин тартыштыгы коргошундун денеге сиңишин күчөтөт. Уулуу металл сөөк тутумунда өмүр бою топтоло берет. Белгилерге карап, дарыгерде коргошунга уулануу боюнча шек жаралышы мүмкүн, бирок аны тастыктоо татаал. Дарт аныктоонун ишенимдүү жалгыз жолу бул кандагы коргошундун өлчөмүн тест аркылуу аныктоо болуп саналат. Кандагы коргошундун коопсуз өлчөмү деген түшүнүк жок. Ал канчалык көп болсо, ошончолук олуттуу зыянын тийгизет. Коргошундан уулануунун ден соолукка коркунучу жана дарылоо атайын түзүлгөн шкаланын жардамында аныкталат. Дарыгер бейтаптын жашаган жерине, жеке өзгөчөлүктөрүнө карап кеңештерин берет. Дарылоонун ийгиликтүү жүргүзүлүшү үчүн эң маанилүү жагдай бул коргошундан уулануу булактарын жок кылуу болуп саналат. Эң башкысы оорунун алдын алуу. Үйдөгү эскирген суу түтүктөрүн алмаштырыңыз же ичер суу үчүн фильтр орнотуңуз. Курамына коргошун кошулган сырдоочу каражаттарды колдонбоңуз. Дайыма нымдуу тазалоо жүргүзүңүз. Колуңузду самдап жууганды унутпаңыз. Курамына коргошун кошулган буюмдарды, жасалгаларды сатып албаңыз. Этикетканы жакшылап окуңуз. Балдардын оюнчуктарынын бөтөлкөсүн жана упчусун дыккат жууңуз. Чылым чегүүдөн баш тартыңыз жана туура тамактаныңыз. Өз учурунда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги коргошундун таасирин азайтуунун үстүнөн кызуу иштеп жатат. Элдик колдонуудагы товарларда уулуу металлды аныктоо иштери жүргүзүлдү. 1 жаштан 6 жашка чейинки балдардын канындагы коргошундун деңгээлин аныктоо боюнча ири изилдөө пландаштырылууда. Ага кошумча уулуу булактарды аныктоо үчүн айлана чөйрөгө көзөмөл жүргүзүлмөкчү. Ар бир адам коргошундан уулануу булактарын билиши керек. Анткени аларды колдонуудан оолак болуу менен сиз коргошундун кесепеттеринен арыла аласыз.